Үрбөтүп қана суғы қабарын Дүйнөгүн ушундай белең амалың Улунан элди кемитип ушулбу башкаңы саларың Ел журтуң минтип сыздатып Дүйнөгүн эмнеле сенин табарың Өзөккө гана түшүп азабыз Өтүптүр нура кабабыз Ирмелбей көздөн жаш кетип эмиң издесек кайдан табабыз Шума жал берериң ушулуу беле Шума жал кыранды баскан ку беле Туягы ташка кетилбес нурага толурдун тулпаруу эле Кош канат күйдө чертилген Нурага толурдун шумкаруу элең Менин жанымда эл эркеси, өнөр инсаны Нурага Абдрахманов. Нурага сизди комузсуз ел элестете албайт. Мына өзүңүз комузду кыңгыратып күйлөп атасыз. Эми сиз ушу күүчү катары, ел эркеси катары Şu Manas Boğaz tuuralı ayrım bir güydön bir gayrık şiltep turup anan suroo жооп көтсөк. Рахмат. Manas жашообузда түшүбүздө, өңүбүздө, күүбүздө бардыгынан Манас бар дем. Ошол Манаска ушундай күүлөрдө сонун жарашкан жерлер бар да. Бәлі, Нұрағова, еме сөз көтсөк, мұна өзіңіз айтқандай Манас Боғазға айтылчу алқу сөз емес. Ошо комуздағы өзінің ырғағында көмөкөйнөн Боғазды даңызалап тұрғандай сезілет. Дегеле көпчүлүк учурда Манас Боғаз тууралуу баянды бул эпикалык жомок катары айтып жүргөндөр көп да. Сиз ушуга кошуласызбы? Мына ушул нерсе Ушул маңкуртчулуктун анык белгиси ошондо да. Ушул балык ырчынын укум-тукумдары рөөн бутактарынын арасында жашайм. Ошол мана балык ырчы айткан экен да. Кыргыздын жаралганынан берки тарыхын дастан кылып, ушул Манас сыяктуу дастан кылып айтчу экен да балык ырчы. Анан ушул жердеги таластан биринчи Ажыбек татка тыюу салган экен. Анткени Кокондон bir мусулман ишмери келип, ошол Манас айтып отурган жеринде кыргыздын тарыхын дастан менен айтып аткан учурда, балык ырчы айтып аткан учурда Ажыбек татка конокко келген адам угуп отурган экен да. Анан бүткөндөн айтыптыр баягы 3-4 күн, 5-6 күн айтып, кыскартып айтып, антип мынтип атканда. Бул кыргыздын тарих дастанында Манастан мурунку аталар бүт мусулман эмес экен. Эби келсем Манастан ар жактагы тарыхты айтпаш керек аталарыңарды. Кыргыз капырдын тукум деген кептер айт. Ошону кыскартыш керек деп айткан экен. Ошол мусулман ишмеринин кеңеши менен Кокондон келген ишмердин кеңеши менен Ажыбек татка тыюу салган экен да. Манастан ар жагын айтпай жүр болбосо тилиңди өзүм кестирем деген экен. Аяктан чыгып бияка Байтиктин чакыруусу менен жерге келгенде жаңгараш тыюу салган экен да. Манастан ар жагын айтпагын. Кыргыздын баарынан убалына каласың деп. Анан ошон үчүн Манас гана мусулман болгон үчүн
манастығын айтып қалғанбыз да. Ол болса тетіге Адилхан заманындағы жаңағы Приспанийский деген тарихчы, Иримден келген тарихчы 449 жылы ошентип жазганда кыргыздын бүтпөгөн ырлары бар экен. Кыргыздын түгөнбөгөн ырлары бар экен. Анан чет элден келген посолдорго Адилхан кечкисин тамак берди. Алтын аяк, алтын кашыктар менен бардык коноктор тамактанды. Адилханга жыгач чөйчөктөн жыгач кашык менен тамак беришти дейт. Анан жыйын тиге тамактын артында акындардын айтышы болду. Ошондо кыргыздар гундар деп айтат дейм мен. Бизди батыш деле, чыгыш деле, Кытай деле гун деп атпайбы? Ошол гундар гундардын баатырчылык жүрүштөрү, ата-бабалардын тарыхы жөнүндө акындар биринен сала бир айтып атышты дейт. Ушундай таасирдүү айткандыктан карлары ыйлап атышты дейт. Жаштары деле ушундай эрөөлгө чыксадай болуп түрлөрү өзгөрүп турду дейт. Мына ошол Манасты айткан фактын ошол жазганда, көзү менен көрүп туруп жазган. Кыргыздар ушинтип Манас атабыздан жаран элек, мусулманчылыктан мурдакы нерсе бунун баары тең. Ошол Приспанийский деген Римдин тарыхчысы ушул сөздөрү жазып калтырып бүгүн Римде сакталып турат да, мисалы үчүн. Ошонун баарын жокко чыгаргандар толтурат эми. Эми Манас атабызды 2000, 4000, 5000, 6000 жылдан ашырып ийгендер да бар. Эми тетиги Египеттен Манас деген шаар тургандан кийин демек Манас деген атабыз илгери да болгон, байыркы мындан 6000 жыл мурдагы жанагы шумерлер, ошо Шумер деген атабыз ошо элди баштап барганда, ошо жакта дагы Шумер деген падыша, Шумердин бир баласы Манас болуп, анан кудуреттүү падыша болуп, анан жер суулардын Индияда көптөгөн жерден Манас деген белгилери калса керек да. Ал эми биздин азыркы айтып аткан Манасыбыз ушул мусулманчылык доорунда болгон үчүн Манастын күмбөздөрү турат. Тетиги Кулжада Манастын анык күмбөзү бар деп, ошол жерде төрөлгөн Тажинса деген жеңем бар болчу. Ошо киши айтчу: "О, Таластагы күмбөз бул Манастыкы эмес, Манастын анык күмбөзү Кулжада, Баяндынын талаасында." Атиги Сагынбай таятым да ошентип жазган. Манастын сөөгү Баяндынын талаасында деп китебинин аягында ушундай жазылат. Ошол Баяндынын талаасында турган күмбөз бул Таластагы күмбөздөн 4 өзө чоң дейт. Ошончалык көркөм дейт. Ал жерге ошол жеңем ооруп барып, анан ошол күмбөздүн топурагынан жеп айыккан экен. Кытайдын доктурлары айыктыра албай калганда. Демек, Манастын чыныгы касиети, чыныгы күмбөзү ошол Баяндынын талаасында. Дастан биздин тарыхыбыз, дастанга айландырган тарыхыбыз. Муну советтик идеологиялы, муну эпос деп бизди маңкурт кылыш үчүн ошентип мээске куюп койду да. А бул болсо Манас деген мындан 1000 жыл. Бирок Сагынбай таятабыз айтат, таятам айтат да. Кабылан Манас чыгыптыр Кара Кыргыз тобунан 180 жыл чамасы Чыңгызхан чыкты соңунан дейт. А Чыңгызхандан 180 жыл болуп аткандан кийин сөзсүз мусулманчылык биздин турмушубузга 11-кылымдарда, деби? 11-кылымдарда. Ушул жерде мусулманчылык орноп аткан учурда Манас атабыз болгон да ушул жерде. Анан Ак Кожа деген ошентип мусулман динине кирди. Анан кийин Манас намаз окуп баштады деп ошондой деп айтылат эмес Манаста. Анан дагы Манастын бир шумдуктуу жери ошол Манас чубак жоголуп кетти деп кайгырып аткан учурдан намаз окуп аткан экен да. Анан чубакты издегендер таап келип калганбы. Анан чубак келатканын кабарын угуп, анан Манас атабыз тура калып атпайбы. Ой, береним чубак келатат, намазыңды өзүң ал, бейишиңди өзүң ал. Мен береним чубак келатат деп намазын таштап коюп, секирип чубагын барып кучактап атпайбы Манас атабыз. Мушулардын баарын жөнөкөй куюлуштуруп, жомок кылып айта берүү ар кандай бир жиндиндин колунан келе бербейт да. Мунун баары тең ошончолук болгон окуя болгон үчүн ушундай айтылып калган. Ошондой тизмектелген окуяны ийип келтирип айтуу генийдин миңдеген гений чогулса ошондой нерсени жарата албайт да. Анан эми ушул нерсенин баарын жомок деп, анан кийин аны бирөө тартып кетти деп, анан ал эми тартып кеткени баягы кызыккандыгы тартып кете албайт да. Манас деген биздин атабыз, биздин каныбызда анын каны ойноп турат. Манас дегендин ар кандай белгилери турат. Жанагынча
1000 жылдығын өткөрдік. Жанагындай ЮНЕСКО признание кылды. Ошонун баары Манастын 1000 жылдыгы өткөрүп дүйнөнүн баары ошентпеди. Эми Нурага 4 сап Манас баянын билбеген кыргыз эмес дейт. Мен Манасты дүйнөсүнүн баардык бурчунда айтып чыктым да. Ошондон 2 сап. Ошол бул Манасты комузду кандай ушундай таң калып кабыл алышса, Манасты да ошондой таң калып кабыл алышат да, дүйнөнүн элдери. Ошондо Манас атабыздын ушундай рухуна күчтүүлүгүнө, рухунун күчтүүлүгүнө ошондой таң каласың да. Бул эми баягы Манастын анык кыраатын өздөштүргөн Музокенин варианты. Мен Музокенин айылында жашайм да. Тоголок Молдонун варианты ошонун кырааты. Айтканы болгондор. Молдовасандын кырааты. Ошол Молдовасан, Тоголок Молдо Музокелерде бир чөйрөнүн адамдары да. Ошонун Молдовасандын бир кыраатын айтып берейин. Манас бабабыздын чоң казатка аттанып аткан жерде колдун көрүнүшү, Манастын сүрөттөлүшү ушундай да. Hey ay kölün жүрүдү жол менен, 30 түмөн кол менен, 18 айры жол жүрүп, хоругуп аскер мол жүрүп, казган актап жараданып, караган пенде таң калып, жек тартып кылкылдап, желектин бары былкылдап, темирдин айза жылтылдап, бет алышкан душмандын акириңе жүрөгүңө мына зырпылдап жүртүй. Батыр Манас чалкайып, кечең ала тоодой заңкайып, арт жагынан карасаң, ак жолборстун түрү бар, маңдайынан карасаң, хажыдардын сүрү бар, кыйкырганда Манаста 40 000 шердүнү бар. Бежинин турмагал күнү өгөй каптыбыз шуңо түрү бар. Манастын түрүнүн карасаң, туура жүрөм бою пас, толку бою кара таш, ханчеңгелдеп туулган, каптаган жагы чуулган, жинчеңгелдеп туулган, Манас жерге түшкөндө төгөй каптагы жимпери, ошолор салган чуулган. Эрди шалпык эгүзүн, мурду курдаш кара сур, пендеде болбойт мындай түрү, каармандай түрлөнүп, кабыландай сүрлөнүп, атка минсе күүлөнүп. Ошоң айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин түрөсүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштө шүрөсүнөн бүткөндөй, хавадагы булуттун салкынынан бүткөндөй, аңырайган капчалдын капрайы алкымынан бүткөндөй, кыйкырганда Манаска кара жарараңдан зоргонго түткөндөй деген экен. Эми Манас бабабыздын ушул бүгүнкү тагдырынын келечеги жөнүндө эки ооз сөз. Эми Манас дастаныбыз толугу менен сакталып калганына Кудайга миң мертебе шүгүр дешибиз керек. Ошол кыргыздын бактысына Манас бабабыз жөнүндөгү дастан сакталып калган үчүн биздин рухубуз күчтүү, духубуз күчтүү. Ошол бала кезибизден 100 сыйрага айтылап, аталарыбыз күндө окутчу эле Манасты. Күндө Манас окуп отурчу элек. Азыркы балдар Манас окубаганы өтө чоң кемчилик. Манасты бир жок дегенде 30 сыйра окубаган адам кыргыздын рухуна кире албайт. Мына ошол нерсени жаштар билиши керек эле. Ошону мүмкүн келечек муундар ойго алып, жанагынтип Кытай кызыгып аткандан кийин демек бул бекер нерсе эмес экен деген, бул дагы ушул пайдага чечиле турган нерсе да, ойлонсок. Эгер жаман нерсе болсо Кытай кызыкмак эмес, Кытай жанагынтип чап салып ала коймок эмес. Бул нерсе ошончолук мааниси бар экендигин билген акылмандар ошо жакта көтөрүп чыкты да ошону. Эми ошону биздин жаштарыбыз билип этиш. Биздин жаштарыбыз ошол Манасты жок дегенде бир 10 сыйра окуп чыгууга милдеттениш керек. Ошондон анан даана кыргызмын деп дүйнөгө айтса болот. Babalar kanah durundu, kaz deli, bayırkı günü tap deli, bayandap barın elim bey baldardı taptabı jat deli, barçındar gütsü şumkar jok, baykebis yaşarımın жаңаз beli, Өрүктөн комуз шап делең өнөрүң элген о жак деле
арулайт мындай күйлөр деп ага хан колдоп жат деле кыдырып бүтүн дүйнөнү алда кыргызга сыймыктап делең бейгам карап жатпагын турмушуңдун жойгун кара тактарын тууган жерди душман ээлеп калбасын туш тарапка тентип кетип жаштарын ойгон кыргыз бирдик туусун кармагын ойгон болсоң арбый берет арманын кара тарых миң кайталап көрсөттөй бирикпес эл тепсемдиде калганын эл замандаш акыйкат жол баштайлы кайдыгерлик адаттарды таштайлы кайра кайра туурай берип батышты курган бийлик кулап түшүп жатпайбы канча жылдар карайладың какшадың акыйкаттын туура жолун таппадың акырында моюн калар кез келди ата салты курултайда жатканын тарыхтагы Атилла хан Чыңгыз хан курултайдын чечимдерин аткарган ошон үчүн эл журт колдоп аларды ийгилиги бүт дүйнөдө даңкталган тургалайык туура жолдун тайбагын көкөлөткөн биримдиктин байрагын ар жыл сайын көсөмдөрүң чогулуп алга бурсун куттуу кыргыз аймагын калыстарын көзөмөл чың жайгарап башчылардан отчет алсын майдалап курултайын жылга тескеп турбаса бардык бийлик азизилге айланат ошондо жамбагарлар жоюлат башчылыкка эл багарлар коюлат келечек кең айкын жолдор ачылат эл тентибей ач курсактар тоюнат айкөл элим айкын жолдон кайтпагын дүйнө элине үлгү жолду баштагын эл тагдырын бийлик эмес эл чечсин баш мыйзамга курултайды каттагын сөз айтып халкты жеди качканын каршы чыгып чейит кетти жаштарын 5 жыл өтпөй бул күндөрдүн унутуп бийликчилер баштар көнгөн таскагын батыш калкын туурай берип баш жагын 20 жылда 2 жолуң аксадың миң жылдык ата жолу турганда кайра кечпей батыш жактын сенин үчүн бирдик менен өзүңдү өзүң сактагын бакталайдын өрөөнүнө жеткирет баш мыйзамга курултайды каттагын көргүн келсе бакыт таңы атканын курултайды баш мыйзамга каттагын бардык бийлик курултайга баш ийсин муну ошондо ачык болот асман бардык бийлик курултайга баш ийсе келечекте жаркын турар асманын оңолор гана бекендоң элим деп омуртка сөгүү сыздаган ойгонгон кыргыз ойгон деп оматын баштан сызбаган калкым деп соккон жүрөгү караң күн 3 күндөн бери муздаган Атилла гана дорундо каз деле баянын абдан жаз деле өнөрдүн эсин туткактап шумажал өлчөсүз боруң таш беле
жашата турбай да конжыл жараткан жарлыгың мынчаң аз белең көңүлдү гана таптап куштачу комузун сүйүп уктачу жаштардын элең устаты жараткан жан сүйгөн ырын уксачы жеңинен тартпай шумажал 70 жашка чыксачы байланып комуз белине бапырап турчуңуң элине дегдетип турат күйлөрүң дем кошуп элдин демине сагынпай сахнаң өргөсүн 80ге чыкса эмине улуу тоо күүсү чертилсе тогушуң улар арманын тоолоруң күтөр бозоруп эш кылып эскиңи чарбагың тоолордун тоодой ул элең нурага тоолоргоң эми барбадың балалык кана кезиң дем берип айтчы элең соң көл жердедик бүгүн азаңды сезсең аруу көл акырын турары термелип жараткан өнөр көп берип жашооңду койде ем берип агабыз калсын жомоктоң аза күт комуз шолокто өмүрдүн өзүн ыйлатып өзөккө кайгы толотко эл үчүн күйгөң айланган олдоң элди кул сиздей болоткоң эч кимге гана жиниң келбеген эрмеги комуз эл менен беймарал бейпил дүйнөнү безилдеп күнүңө термеген бул дүйнө мында калтырып нурага түбөлүк ырың жер менен
Şunçalık çıdap oturup bergenizlerge men abdan razımın. Bulayım elim, kongan elim. Şunçalık dinege madaniyatty tüptegen elim. Şunçalık önördi arkalap gelgen elim. Şunçalık biyik sal sana bitip gelgen elim. Bulayım aman bolsun. Aman bolalım. Elin arasında sizlerdi kuwanta armızlar daima bolup tursun. Elimizin bundan arka turmuşu örgölüp, örlüp, şul eňsegen teňçilike jete bersin. Şunday kutlu jerde yaşap atıp, biz hiç kanday geleceğimizden kümeşsüngönüz bolbogon söz. Munday kutlu jerde yaşao, şunday kutlu elin arasında üyesi, şunday turmuş. Bugünkü günü kıyınçılık dep koyabız, birok kıyınçılık bolganda dile şu batıştın jakşı degen zamanında tekelenin turmuşumuz bar, Kudayga şükür dep turalım. Emi bul bugünkü saltanat men için boldu, men için emes, Kırgızdın önörçülüğü için boldu. Kırgızdın önörçülüğün şunday kadır tutup kelgen sizlerge ming mertebe başım diyelim. Aman boluzlar. Arman gün akşam kar bolsundu üzüptü ak yıldız tünden öçüptü armandu kılıp komuzun atası gününden ötüptür Nuraga koş yarın kara giyinip hoştoşo telin iyilip Bozda tubul kızların bostopo kabırında turar üyülüp Nuragan elesin kalıp kalkında Biyikte turdu barkında Ulandı bekin çömürün önürün kaldın artında Koş Nurak eldin ağulu Haylandın emin altınga Жаңырған сайын күйлөрүң Нурага жашайсың эми калкыңдан